2023 жылы ушул комплекстин ачылышы болгон. Бул комплекстин ачылышына Садыр Нуркожоевич келип катышып, жаштарды спортко тартууда бир катар тапшырмаларды койгон. Ошондой эле жарлыктар чыккан. Дени сак, улут, күчтүү мамлекет дегенде. Ошонун алкагында биз баягы көптөн бери токтоп калган акимдин кубогун кайра жандандыралы деген максатта область боюнча Айтматов районунун акиминин кубогун жарыяладык. Жыйынтыгында область боюнча 31 команда катышып, биринчиликтер бүгүн Кудай буйрса 2 айдын алкагында жыйынтыкталып отурат. Бул 23 февраль мекен коргоочулардын күнүнө карата ылайыкташтырылган болчу. Негизинен турнирдин максаты жаштарыбызды спортко тартуу, дени сак улутту жаратуу максатында уюштуруп атабыз. Бул турнирге биздин ишкерлер кеңеши демөөрчү катарында тартылып, ишкерлер кеңешинин төрагасы тарабынан 3 жылкы байге сайылып берилди. Бул 35 жашка чейинкилер боюнча, андан кийин 35 жаштан ашкан спортчуларыбызга ушундай сыйлыктар коюлду. Ошондой эле администрация тарабынан баалуу сыйлыктар, кубок тапшырылмакчы.